Азыркы күндө кыргыз филологиясы факультетинде 500дөн ашык студент окуйт. 60га жакын профессор, окутуучу эмгектенет. Биринчи филология, кыргыз тили жана адабияты. Бул бакалавриат. Андан кийин эки адистик бар. Котормо жана котормо таануу адистиги 5 жыл. Мамлекеттик тил, кыргызча эмес билим берүү мекемелеринде адистик бар, алда 5 жыл. Ошондой эле эки багыт боюнча магистрлерди даярдайбыз. Биринчиси филология, кыргыз тили жана адабияты, филология, түрк тили адабияты, түрк тили жана адабияты. Ошондой эле филологиялык билим берүү багытында магистрлерди даярдайбыз. Кыргыз филологиясы факультетин таланттардын өргөсү деп аташат. Бизде негизинен чыгармачыл студенттерге эле окушат негизинен. Анан факультетте бир нече ийрим иштейт. Мисалы, жаш толкундар, поэзия сүйүүчүлөрдүн ийрими болуп эсептелет. Анан тилчи деген ийрим бар, котормочу деген ийрим бар. Андан сырткары бийчилер, анан комузчулар ийрими иштейт. Биздин факультет бүтүргөндөрдүн жумушка, ишке орношуусу болжол менен 80%дан ашат. Көбүнчө бүткөндөр жумушсуз калбайт. Ошондуктан биздин факультетке кош келиңиздер. Филология келген, биздин факультетке келген абитуриенттердин көбү кийин бүтүп чыккандан кийин 90%дан ашыгы мектепке барышат. Ана ушул жагынан алганда биздин кафедра Кыргызстандагы жападан жалгыз кафедра. Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы боюнча аз изешкен. Бүгүнкү күндө кафедра толук койдон окумуштуулук даражасы бар педагог окутуучулар менен камсыз болгон. Университеттин ичинде деле, бөлөк окуу жайларында деле мындай көрүнүштөр сейрек болуш керек. Бул жагынан, сапаттык жагынан биз эч кимге алдырбайбыз дейбиз да. Эми бүгүнкү күндө бизде 3 багытта билим берип келатабыз. Бул биринчи бакалавриатта, андан кийин магистратура. Ошо биздин кафедрада филологиялык билим берүү деген 2 жыл болду, магистратура ачылган. Быйыл буюрса 7 магистрант окуусун ийгиликтүү аяктаган турат. Биздин ушул кафедранын мугалимдеринен дейли, жалпы эле факультеттин педагогдук курамынан билим алган даңазалуу акын жазуучулар өтө көп. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыргыз адабиятынын аксакалдары болуп турган Бек Султанжакиев, Кеңеш Жусуп, Жолдош Баябдыкалыков, Төлөгөн Касымбеков, Шүкүрбек Бейшеналиев, Жалил Садыков сыяктуу адамдардын баардыгы ушул жерден өтүшкөн. Башкача айтканда, кыргыз прозасынын, поэзиясынын ири өкүлдөрү, ошондой эле белгилүү журналисттер, мамлекеттик саясий ишмерлер дагы бүтүп чыккан да. Анан демек ушундай адамдарды даярдоодо биздин кафедранын үлүшү чоң десек болот да. Ушул Кыргызстандагы эң эски жана педагогдук илимий базасы жагынан өтө бекем туруктуу кафедралардын бири катары бүгүнкү күндө дагы ошо кыргыз адабияты кафедрасы талаптагыдай иш алып барып жатат. Демек, баягы адабиятчы болом, сынчы болом, адабият тил мугалими болом, негизи эле ушул адабий циклдеги дисциплиналар боюнча мыкты билим алам деген жаштардын баары бизге келсе болот. Бүгүнкү күндө кыргыз тили боюнча көптөгөн жогорку билимдүү адистерди даярдап, ошондой эле илим билим жаатында көптөгөн алдыга койгон милдеттерди так аткарып келе жатабыз. 2012 жылдан тартып биз кредиттик системага өткөндөн бери филология, кыргыз тили жана адабияты багыты боюнча бакалавр 4 жылдык жана магистрлерди 2 жылдык даярдоодо, ошондой эле котормо таануу, орусча, кыргызча, англисче, кыргызча багыты, дистанттык технологияларды колдонуу менен аралыктан окутуу боюнча адистерди даярдоодо кафедрада профессор окутуучулар
талбай эмгектенишип өзлөрүнүн баягы олуттуу салым кошуп келе жатышат. Мына ушул биздин кыргыз тили илими кафедрасына келип, кыргыз тили адистиги боюнча жогорку билимдүү адистерден болуп чыгасыздар. Биздин окуу жайга келиңиздер. Сиздерди биз күтөбүз жана кабыл алабыз. Кафедрада негизги өзгөчөлүктөрдүн бири бул мамлекеттик тилди кыргыз эмес мектептерде окутуу болуп эсептелинет. Ушуга байланыштуу бул бөлүмгө орус жана кыргыз тилин бирдей деңгээлде билген абитуриенттерди тартуу зарылдыгы бар. Ошондуктан биздин кафедранын биздин бөлүмгө быйылкы бүтүрүүчүлөрдү тапшырууга ушул биздин кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз тили жана адабияты, кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде бөлүмүнө окууга тапшырууга чакырат элем.